Бул сезим дайрасы аттуу китебимди атам Касымалиев Жунустун жаркын элесине арнаймын деп баштадым дагы. Анан ачылбай кеткен сырлары деген атама арнау. Ат башы айлы кичине, андагы клуб ичине концерт көрүп келишти кары жаш толо кишиге. 13 жашта бир бала манас айтып баштады, токтон албай далайга тай торуну таштады. Көз алдына елестеп, кете берди чаптырып, качан айтып бүтөт деп, кыйла өттү мүнөт деп, Ташкенбаев Каримбай калды ооздук тарттырып. Токтот деди ал киши, толкундаба, жеттеми. Чочуп бала бакырып, чалкасынан кеттеми. Карап турган эки-үчөө көтөрүп сыртка чыгышты, таап барышып үйүнө тапшырып берип тынышты. Уулуна Шакай апасы убайым тартып кыйналды, үндөбөй калган балага өңүлдөп сыздап ыйлады. Буга чейин ар качан терезеге умтулчу, көздөрүнө көрүнүп, ак куланын оозунан от чачырап туруучу. Терезени чүмбөттөп, түйшөлгөнүн сезгени, кылдат апа кайтарчу, келтирип такай келмени. Көрүнчү экен даан эле, түштөбү же өңдөбү, терезенин түбүндө калчу экен аттын издери. Жалгызымсың Жунусум, Жунусум эмес ырысым, буулуп калган тилиңди биле албайм эмне кылышым. Жамактаган ырларың жаздырбай койсом эмине, ажарлантып манасты айттырбай койсом эмине. Басып далай белдерди, барар жери калган жок, көрсөтүп доктур табыпка кимге гана салган жок. Айлалары кетишти, акыры мындай чечишти, арга табар Шерип деп апендиге келишти. Окуду Шерип апенди, тыным албай дем салып, туура 1 жыл өткөндө турду бала үн салып. Буулуп калган ал тили бук чыгарып сүйлөдү. Бердиби кайра Кудайым, алкады апа дүйнөнү. Эми манас айтпа деп, эне уулдан суранды. Эжели ыр жазба деп, эпке салып куурады. Жунус атам ичине алып кетти ырларды. Ачыла албай чечилип, жабык кетти сырлары. Өттүбү дейм кан менен, өз кызына чымыны. Жазып жатам мына мен жамактарды чыныгы.